Арыбаңыздар, ардактуу угармандар. Баардыгыңыздардын үйүңүздөрдө тынчтык болсун. Биз болсо бүгүн Каныбек аттуу замандашыбыздын күбөлүгүн окуп бергибиз келет. Муну болсо биз 2008-жылы жарык көргөн Машаякчылардын күбөлүк сөздөрү деп аталган китебинен алып окуп жатабыз. Ал замандашыбыз мындай деп баштаган: Менин атым Каныбек. Мен 1939-жылы Талас областында Айыл жергесине төрөлгөм. Жана Ыйса Машаякты 2003-жылы кабыл алдым деп башталат. Атамдын 2 аялы бар эле. Ошентип мен 2 апамдын колунда өскөм. 2 карындашым бар болчу. Бирөөсү болсо оорудан улам кайтыш болуп калган. Жалгыз бала болгондуктан 2 апам тең мен үчүн абдан жакшы кам көрүштү. Бирок ал убак согуш маалы болгондуктан баарысы нанга муктаж болгон учур эле. Ага карабай мен мектепте жакшы окудум. Трактор айдаганга кызыккандыктан мектептен кийин тракторду кантип жакшы айдоону үйрөнүш үчүн кесиптик окуу жайда окудум. Ал окуу жайды аяктап үйгө келдим. Мени жалгыз уулсуң, атаңдын тукумун улашың керек деп эч жака жибербей үйлөнтүп коюшту. Мен анда 20 гана жашта болчумун. Менин жашоом дагы башка кадимки эле элдердики сыяктуу өтүп жатты. Бирок элибизде баланы жашынан, аялды башынан деп айтылып жүргөн сыңары биздин үйдө дагы катуу тартип бар болду. Ал эми ишеним жагын айта турган болсом, мен эч кандай бир кудайга ишенбей, өзүм каалагандай жашадым. Кесиптик окуу жайды аяктагандан кийин жөн эле жүрө бергенди каалабай, дагы окугум келип, кийин медициналык окуу жайга кирип окуп калдым. Анан окууну аяктагандан кийин 1971-жылдан баштап хирург катары иштей баштадым. Ошол жылдардан баштап мен корккондо же кыйналганда Кудай жөнүндө ойлоно баштадым. Мен адамдарды операция жасагандан кийин иштерим ийгиликтүү болуп, кесибим боюнча көптөгөн адамдарга жардам бергендигимден улам, көптөрү көргөн жерден сыйлап жүрүштү. Ал сыйдын аркасы көпчүлүк учурда ичкилик менен бүтүп жүрдү. Ошентип бара-бара ичкиликти көп иче баштадым. 1979-жылы жергиликтүү оорукананын башчысы болуп дайындалып, Айылга көчүп келдик. Мен дагы деле ичкенимди токтоткон жокмун. Бир чоң медициналык проект боюнча жумуш орунга тапшырдым. Бирок Айылдын башчысы менен келише албай, урушуп кетип, 1983-жылы ал жумуштан бошогонго туура келди. Анан ошентип баардык жумушумдан кол жууп калдым. Ары барам, жумуш таба албайм, бери барам, жумуш таба албайм. Анан айла жок устачылык кылып, эшик терезе жасап, адамдарга сатып, ошол ишимден бара-бара жакшы акча таба баштадым. Бирок Айылдын башчысына, анын аты Болот же Темир болуш керек эле, кыскасы дагы деле нааразы болуп, мени баякыл ишимден айдатып ийгенине себепкер болгон үчүн кечире албай жүрдүм. Анан акыры анын үстүнөн Москвага арыз жазып жөнөттүм. Катка Москвадан эч кандай жооп болбоду. Бул арызымды билип калган Болот мага абдан өчөшүп алды. Акыры мени өкмөт адамына жана анын аялына кол көтөрдү деп мага жалган жалаа жабышты. Ошентип мен 3 жылга түрмөгө отура турган болдум. Сот болсо 5-күнү болгон эле. Менин ишимди териштирген соттор мага үйдөгүлөр менен коштошуп келүүгө 3 күн убакыт беришти. Жекшемби күнү мен Болоттун офисине кирип бардым. Ал 2 киши менен сүйлөшүп отуруптур. Мага Болот өзүбүзчө сүйлөшүп алалычы деп мени бир башка бөлмөгө эриштип кирди. Ал жерде биз тынч сүйлөшө албай урушуп кеттик. Анан Болот мени мансабына таянып, ар кандай кемсинткен сөздөрдү айтып, жада калса опулдап мага чуркап келип, кол көтөрө баштады. Жалган жалаа менен 3 жылга кетип аткандыктан ары ызаланып, ары ачуум келип, үйгө чуркап келип, катылып жаткан мылтыгымды алып, кайра Болот иштеп жаткан айыл өкмөттү көздөй кирип келдим. Анан ачуумду кармай албай, Болотту каратып туруп, атып жибердим. Ал эшиктин артына жашырынып алып, башкалардан жардам сурап кыйкырып жатты. Болотко ок тийип жарадар болду. Экинчи жолу кайталап атканымда ал чынында бул дүйнө менен кош айтышмак. Бирок анын бөлмөдөн качып чыгып кетүүсүнө мүмкүнчүлүк бердим. Анан мен өз эрким менен милицияга барып, мылтыгымды тапшырып, Болотту аткандыгымды мойнума алдым. Ал окуядан кийин өкүмүмдү соттор 8 жылга узартышып, бирок мен ал 8 жылдын 4 жылын гана түрмөдө өтөдүм. Советтер Союзу кулап, жаңы адамдар бийликке келип, мен түрмөдөн 1994-жылы бошодум. Түрмөдө олтурганда мени башкы ооруканага, түрмөдөгүлөрдү карайсың деп которуп коюшту.
Анан түрмөдөн бошонгондон кийин иштегенге бир аз жер алдым. 2002-жылы бир күнү мен ошол жерде кечинде иштеп жатып, бутумдун шишип калгандыгын байкап калдым. Кийинки күнү мен өз бутума операция жасадым. Бутума новокаин колдондум. Ичиндеги ириңдерди алып салыш үчүн түтүкчө койдум. Ошентип бир канча күн өттү. Мен бутум жакшы болуп бара жатат деп ойлосом, ал жараат андан бетер күчөп, оор жаракатка айланды. Жараат оор болгондуктан Бишкекке барышым керек болду. Мен дарыгер катары андай жараатты айыктыруу үчүн бери дегенде эле 6 ай убакыт кетээрин билет элем. Мен аялыма кийимдеримди даярда, эртең менен жолго чыгабыз деп айттым. Ошол түнү мага аялым анын аты Сүйүү деген бир китепти алып келип берди. Мен ал китепти түнү менен окуп чыктым. Ал китепте бир адам курулушта иштеп жатып, бутун кокустатып алгандан кийин Кудайга сыйынгандыгы, анан Кудай ал кишинин бутун айыктыргандыгы тууралуу жазылыптыр. Ошол түнү мен дагы уктаардын алдында ал киши кайрылгандай: "Эгер Ыйса, сен чындап эле Кудай болсоң, бутумду кана таң атканга чейин айыктырчы. Эгер андай болбосо, менин жанымды ала берсең да болот. Мен 6 жашымда атамды жоготкондон кийин жакшы турмуш көрбөдүм" деп өзүмдүн жашоомо нааразылана күбүрөп, анан уйкуга кеттим. Эртең менен ойгонсом, таңкы саат 4 болуптур. Бутумду кыймылдатып көрсөм, ал кыймылдап жатат. Оору жок болуп, мен өзүмдү кадимкидей жакшы сезип калыптырмын. Анан шаша-оша кемпиримди ойготуп, Бишкекке ооруканага барбай калдык окшойт. "Мына, карасаң, буттарым кыймылдап жатат" деп бутумдагы түтүкчөнү дагы алып ага көрсөттүм. Түтүкчөдө ириңдер жок болуп, тазаланып калыптыр. Таң атып күн көтөрүлгөнчөктү буттарым баягыдан дагы кыйла жакшы болуп, кадимкисиндей боло түштү. Анан мен мунун айыгуу жолун баякыл Ыйсага кайрылганымдан улам болуп жатат деп түшүндүм дагы, ошентип Ыйса менен сүйлөшмөкчү болуп, чиркөө издей баштадым. Мен билгенден бир гана Жамбыл шаарында Орус православ чиркөөсү бар эле. Ошентип мен ал жака бардым. Ал чиркөөдөгүлөрдүн салттарын анчалык түшүнө бербесем дагы, алардын айткан нерселерин жасаганга аракет кылып жаттым. Бирок мен үчүн маанилүү болгон нерсе Кудайдын менин сураныштарыма жооп берген эле. Мен ыйлап, оюма эмне келсе ошону айтып: "Ыйса, мен сенин Кудай экендигиңди билдим. Сага ачуум келген эле. Мени кечирүүгөр. Мен сенин кулуңмун жана калган өмүрүмдү сага кызмат кылып өткөрөм" деп сыйынып жаттым. Күндөрдүн биринде күтүүсүздөн бир кичинекей автобус менен биздин үйгө бейтааныш адамдар келип калышты. Алар шаардагы анча алыс эмес жердеги машаякчылардын жыйынынан келишкен экен. Алар менден: "Байке, Кудайга ишенесизби?" деп сурашты. Мен аларга: "Ишенем, себеби ал менин бутумду бир түндө эле айыктырып койбодубу" деп жооп бердим. Анан алар менен үйгө кирип, чай үстүндө баарлашып, алар мага көптөгөн нерселерди түшүндүрүп айтып беришти. Алардын айтуусу боюнча, алар чокунуп, сүрөттөргө сыйынышпайт экен. Алар Кудайдын бардык нерсени жараткандыгын, биз жаратылган нерселерге эмес, Кудайга сыйынып, ага табынып, андан үмүт кылышыбыз керектигин айтып беришти. Анан дагы алар мага Орус православ чиркөөсүнө баруунун эч кандай кажети жоктугун, андан көрө алар барчу Ыйса Машаякка ишенген адамдардын жыйынына кошулууну сунуш кылышты. Ошентип мен аларга кошулуп, жыйынга бара баштадым. Чындыгында мен илимдин адамы жана атеист болчумун. Медицина боюнча бутумдун анчалык тез айыгып кетүүсү мүмкүн эмес эле. Ошол түнү мен Кудайдын атын айтып чакырганда, Кудай кереметин көрсөткөн эле. Мен оорумдан айыгып калгандан кийин менин кемпирим жана балдарымдын кээ бирөөлөрү Ыйсаны кабыл алышты. Кээ бир адамдар мени саткын деп айтышат. Мен аларга баарыбыздын түпкү атабыз бир. Биз Адам атадан жана Нухтан тарганбыз деп айтам. Ыйса мага менин жашоомдо кандай сонун кереметтерди көрсөткөндүгүн билем жана мен адамдарга бутумдун жакшы болуп калгандыгын, ошондой эле жашоомдун, үй бүлөмдүн, жүрөгүмдүн кандай өзгөргөндүгүн айтып, Кудай менен мактанып келем.